Арбаңыздар урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. 25 жылдын 22-9 айында ошол күндө 9 айы бул октябрь билесиздер. Орусиянын президенти Владимир Путин кайра эле ошол континенттер аралык баллистикалык ракетанын сыноолорун өткөрдү, атуулар жасашты. Бул деген канаттуу ракетаны да учурганга аракет кылышты. Ал атайын ушундай машыктырууларды өткөрдү. Ал машыктыруунун ичинде СНФ пландаштырылган машыгуусун өткөрдү. Бул дүрмөттөрдү мындай атты асманга. Муну пландаштырылган эле үйрөтүүлөр деп атат. Коркпогула, үркпөгүлө дейт. Бул деген жыл сайын бир жолдан өтүп турат дейт. Толук масштабдуу өзөктүк сыноолор эмес, бир гана ошо баягы жөн эле атуулар жасады. Акыркы жолу ушул толук масштабтуу ядердик дүрмөттөрдү жардыруу 1990-жылда болгон. Андан бери Орусия же Советтер Союзунан бери мындай көп башка өлкөлөрдө эле өткөрө элек аны. Кансыз согуш бүткөндөн кийин ушуларды токтотушкан. Бирок ошол Плесецк космодромунан бир нече ядролук дүрмөттөрдү алып жүрүүчү Ярс деген ракета менен атты, РС-24. Жана ошо бутаны Камчаткадан дайындашты. Кура деген полигонуна атышты. Анан деңиз компоненти Синева деген жаңы ушундай ракета бар, деңизден атуучу. Р-29РМ баллистикалык ракетасы Баренц деңиздеги Брянск аттуу суу астындагы ошо атомдук кайыктан же болбосо Project 667 БДРМ деп аталат, атом классификациясы боюнча ошондон атышты. Аба компоненти болсо Ту-95МС деген ошо бомбалоочу учактын жардамы менен абадан атуучу канаттуу ракета X-102-ни учурушту да. Учурушуп туруп ошо Курага атышты. Кура болсо Камчаткада, Камчатка Алясканын жанында да. Ошентип кичине ошо Путин баягы Трамптын мен деген ошо Венгриядагы Будапешттеги жолугушуудан баш тартам деген сөзүнө кандайдыр бир жооп кылгандай болду. Бир күн калганда Венгриядагы жолугушуудан Трамп аны четке каккан, ошо жолугушуу болбойт деген. Анткени мен Путин менен жолуксам баары бир эмнени гана сүйлөшпөсөк, баары бир аягы жемиш чыкпайт экен, ошон үчүн жолукпай эле койдум дегенден кийин анан ушундай нерсе болуп кетти. Албетте буга эч кандай байланышы жок деп коюшту орусиялыктар. Жалпы болжол менен арганда бул деген жөн эле биздин ядердик арсеналды текшерип туруу деп айтышты да. Анткени Орусияда 6000 дүрмөт бүгүн бар дейт. Ошонун күчүрмөн даярдыгын сактоо үчүн улам атып жүрүүлөрдү өткөрүш керек деп койду Орусиянын бийлиги. Негизи албетте бул машыгуулар ядролук куралдар менен атуу, ядролук дүрмөтсүз эч бир мыйзамды жана эл аралык келишимдерди бузган жок. Жаңы старт же өзөктүк сыноого толук тыюу салуу келишими сакталды, СТБТ деп кыскартса болот кыргызча. Анан дагы ошо акыркы орто чеңге атуучу боюнча келишимден чыккан Орусия чоң мындай аралыкка атуучу ракеталар боюнча келишимдер баары сакталды да, мындай айтканда. Эми башкы темага өтөрдүн астында негизи мүмкүн ошо талкуулаарыбыз канча Орусия Украина кишилерди жоготуп атат, канча техниканы жоготот, ошону бир кыска карап өтөбүз. Аны баштаардан мурда айтып кетер элем, ошо мен деген өзүмдүн саясий мындай фандрайзингимди улантып атам. Болгон эле ушу 6 күн калды. Мындайын айтканда техникалык жактан 4 эле күн калды мындай акчаны чогултууга. Албетте мөөнөт аябай аз, мөөнөт жетпей калышы ыктымал толук сумманы жыйнаганга. Бүгүнкү күнү ошол менин эсебимде жалпысынан алганда 51 000 сом топтолду. Ошол эл которгон акчадан өзүмдүн акчамда турат, чогуун алганда 150-160 000 болуп калат, бирок баары 140 000дей жетпей жатат да бүгүнкү күнүм мага. Алгачкы ушул акыркы түзмө-түз ушу эсебиме которгондордон ошо Кутман мырза сизге ыраазычылыгымды айтмакмын. Дагы Союзбек мырза сизге да ыраазычылык айтам. Андан сырткары дагы ушу Белек мырза сиздерге чоң ыраазычылык. Түгөлбек мырза сизге да чоң ыраазычылык. Абдылдабек мырза сизге да чоң ыраазычылык. Жагы кошумча ыраазычылыгымды Чолпон айымге айтмакчымын да. Ошо сиздердин акчаңар аз-аздан болсо түштү. Ошо жалпы азыр 52 000ге баратат топтолгон акчанын саны. Дагы 6 күн калды. 6 күнүн ичинде дагы кошумча же өзүмдүк кирешем келсе, же кошумча дагы ошо жардам берсеңиздер, анан ошо андан ары катышканга жол алабыз да. Ошону күтүп атабыз. Акыркы саналуу эле күндөр калды. Дагы бир жарыя айтып кетерим, эгерде ошо сиздер мисалы үчүн ким 100 000 которсо, ошого ар бир 100 000 которгон адамга биздин мамлекеттик стандарттагы бизнес планды жазып берем.
эгерде ким 200 миң которсо, ошого эл аралык деңгээлдеги англис тилинде дүйнөлүк стандарттарга ылайык дүйнөдөгү Дубайдагы же АКШдагы ар кайсы гана банкка барсаңар ошол жерден кредитке алганга жараган дүйнөлүк стандарттар менен англис тилинде бизнес план дайындап берем да. Ошондо жарыя кылайын. Албетте, эгерде колдоп коем десеңиздер мени, ушул артындагы турган баягы реквизиттерге ушул банк номерин жазып, банктан банкка которуу деген, башка банктарга которуу деген опцияны алып, Кыргыз мамлекетинин жараны болсоңуз, ошол жерден анан баягы банк эсебин жазып, банк идентификациялоо коду же болбосо бикти жазып, ушул 129-004 деп турат. Анан Шаршеев Искендер Шерембековичке депутаттыкка талапкерге деп жазып, андан кийин ошо максатында пожертвование орусчасы, кыргызчасы шайлоого салым деп жазып, ушунда жөнөтүп койсоңуз болот. Албетте ар бир тыйындын өзүн мындай аябай баалуу деп эсептейм. Албетте ушу элдик депутатты жалдайбыз десеңиздер, ушундай кылып берсеңиздер болот да. Эми болсо роликтин калган контентине кетели. Орус-Украин согушу аябай кандуу болуп атат, бир нече кишилер өлүп атат. Такыр мындай аябай масштабтуу согуш болуп атат. Экинчи дүйнөлүк согуш менен салыштырсак, укмуш да тим эле. Мисалы үчүн, Орусия-Украин согушу расмий толук масштабтуу кириштен 2022 жылдан баштап 1330 күн болуп уланып атат. Эми улуу ата мекендик деп аталган согуш, мисалы үчүн экинчи дүйнөлүк фазасы, бул деген 5 жылдык 1941-1945 жылы 1418 күн уланган болчу да. Эгерде экинчи дүйнөлүк согуштун расмий башталыш датасын алсак, анда ал 1939 жылы башталган, 1-сентябрда же болбосо 1-аяк-кона айы. Аякташы катары 1945 жылдын 2-аяк-кона айы деп эсептелет, Жапония капитуляция кылганда. Ошондо узактыгы 2193 күн болмок да. Өз кезегинде СССР тарыхында улуу ата мекендик согушта белгиленген фаза бир гана 1941 жылдан баштап, 22 ошо июндан баштап, анан 1945 жылдын 9 майына чейин эле мындай созулат деп эсептелет. Башкача айтканда 1418 күн да. Бирок жалпы кабыл алынган тарыхта альтернативдүү көз караштар да бар, ар кандай башка мындай эсептер да. Ал башка эсептөөлөр боюнча расмий согуш 1938 жылы башталган, 1-октябрда Судет аймагынын ошо Польшаныкын германиялыктар басып алгандан ошону санашат. Кээрлер болсо, эгерде ошону эсепке алса, анда согуш, ошо экинчи дүйнөлүк согуш 2527 күн болгон да. Жок, эгерде 0-чү фазасын эске алсак, бул деген Австриянын аншлюсу деп аталат. Австриянын аншлюсу 1938 жылы март айында болгон. Же болсо андан да мисалы үчүн эртерээк Рейн аймагын кайра ошо басып алуу, Германиянын басып алуусун алсак, анда 1936 жылы расмий түрдө биринчи дүйнөлүк согуш башталат да. Өз кезегинде Украина согушу ошол 2022 жылдан санап башташкан, бирок мындай алганда бул деген нак 2014 жылдан бери башталган. 2014 жылы билесиздер, Стрелков Гиркин реконструкциялоочу аскерлерин алып, артынан Орусия армиясы дагы коштоп, ошол Донецк, Луганскка киришкен дагы, ошол жерден референдум өткөрүп коюшкан, жана жолдон баратып ошо Крымга да кирип кетишкен да. Ошол жерден референдум өткөрүп, аны ушул 3 аймакты Орусия кошуп алышкан. Украиналыктар эчтеке кылган, үлгүргөн жок да ошол күнү. Бирок баягы Донецк аэропортунан согуш башталганда, ошол жерден баягы кагылыш башталганда, ошол жерден кандуу фаза башталат аябай. Ошол негизи 2014 жыл февралында башталат, ошол бир гибриддик баскыч согуш. Ошону караса болот. Анда бүгүнкү күнү ошол Украина-Орус согушу 11 жыл жүрүп атат деп эсептесе болот да. 11 жыл болуп калды. Ошол бүгүнкү күнү Орусиянын ошо эгерде карасак жоготуулары канча болду Украинада? Эгерде улуу ата мекендик согушту алсак, аякта 27 миллион адам болду да. Суткасына орто эсеп менен 19 миң киши өлүп атты. Бүгүнкү күнү ошол Орусия менен Украина ортосундагы согушта жалпы жоготууларды мындап санап атышат. 1 миллион 127 миңден ашты деп эсептеп атышат да бүгүнкү күнү. Же суткасына орто эсеп менен 850 адам өлүп атат деп эсептесе болот. Эгерде танктарды караса, канча танка жоготту десе, Орусия армиясы, мисалы үчүн Россиялык армиясы 11.259 танкты
жоготту деп айтышат. Же суткасына орто эсеп менен 8-9 танкты жоготуп атат. Мисалы үчүн РКК бул Кызыл армиясы, мисалы үчүн Советтер Союзунун көрсөткүч 83.500 болгон. Мындайын айтканда 58-60 танк суткасына жоготкон. Кошумча ага су 76, су 85, ИСУ 152 деген өзүнчө жүрүүчү артиллериялык түзүлүмдөр да эсептелинген. САУ. Бул мисалы үчүн бир аз деталдуу эки согушту салыштырганга татаалдаштырат. Ошондой баягы аскердик унааларды алсак, ошо сооттолгон унааларды бүгүнкү күнү Орусия 23.350дөн ашык жоготту дейт. Ошол сооттолгон унаадан. Ал эми улуу ата мекен мезгилде СССР армиясы ошондо 13.000ден ашык унааны жоготкон. Бирок эмнеге ошол Советтер Союзунда азыраак уна? Анткени Советтер Союзунда унаалар аз чыккан да, бронду колгон унаалар аз чыккан, ошо зоот унаалар. Артиллериянын санын караса, мисалы үчүн ошо Орусиянын армиясы бүгүн 33.680ден ашык артиллериялык системаны жоготуп атат. Негизи ошо Советтер Союзунун карасак аякта РКК болжол менен 90.000 ствол арт системаларды жоготкон болчу. Жана 30.000ден ашык минометторду жоготкон, же суткасына 91дикти жоготуп турган да. РСЗО бул реактивдик атуучу системалар ошо экинчи дүйнөлүк согушта араң эле 43-жылы массалык түрдө колдонула баштаган, 44-жылы. Бирок кантсе да ошо Орусия эгерде бүгүнкү күнү РСЗОну 1521дикти жоготсо, РКК бир кездери 1800 ошол РСЗОну жоготкон да, баягы Град сыяктуу мындай массалык ракета менен аткан системаларды. Ошо Катюшалар да, мындай айтканда. Эгерде мындай жүргүнчү ташуучу унааларды алсак, ошол адамдар ташуучу унаалар, автомобилдик. Мисалы үчүн бүгүнкү күнү ошо Орусиянын армиясынын дейт 64.350 машинени жоготту дейт, ушундай унааны. Ал эми орто эсеппен суткасына 48-50 унаадан жоголуп атат дейт. Улуу ата мекен согуш мезгилинде Кызыл армия болжол менен дейт 410.000 ошондой жеңил унаа жоготкон дейт. Муну айтканда 2290 унаа ошондой суткасына алып калабы. Эгерде согуштарды салыштырсак, ошо ата мекен согуштун фронту 4800 километрден ашкан. Бул 1942-жылы пайда болгон фронт деп эсептелет, түзүлгөн фронт. Баренц деңизинен Мурманск жана Кольск жарым аралын кошо камтыган. Аймагына Ленинград, Москва багыты кирген. Ростов-Дондогу жана Кавказ этектери менен Кара деңиз жигине чейин созулуп турган. Фронттун узундугу 1000 километрден азыраак болгон учурлар болгон да. Ал эми согуштун башында 41-жылда жайында немис аскерлери жаңыдан киргенде, алар деген ошо Берлин багытына топтогон качканга чейин бир убакта фронттун узундугун 3000 километрге чейин, же болбосо ошо 3500 километрге чейин чойгон да ошондой согуш ичинде. Анын албетте орточо алганда, эгерде өз кезегинде Украина фронтунун узундугу 1200 километр болду, эгерде Украинаны алганда. Бул орточо эсеп менен 3 эсе кыска. Бирок эгерде аянтын алсак, мисалы үчүн 1230 күн ичинде ошо Россия 71.108 квадрат километр, чачы километр аймакты басып алды. Улуу ата мекен согуш кезинде ошол СССР 1.700.000 километр квадрат чарчы километрди басып алган болчу да. Ошондон ашык дагы басып алган. Бул деген негизи ошо өзүнүн биринчи аймагын жоготкон ушундай көлөмдөгө, анан кайра басып алган, андан ары жылгандан кийин кайра 3.400.000 ушу километр чаачы басып алган да, Европанын территориясы менен кошо. Андан соң 44-жылга жакын ошо Кызыл армия СССРде 2 миллион километр квадрат чачы километрди басып алган, басып чыккан ушунун бүт армиясы. Ошондо улуу ата мекен согуш мезгилинде СССРдин аймагы жоготуулары жетишкендери, эгерде аймактык жоготууларды карасак, ошо 5.400.000 километр чачыдан ашкан да, ушундай нерсеге болуп кеткен. Кызыл армия ар бир 1 километр квадратты аймагына коргоо, бошотуу жана башка аскердик аракети менен жок дегенде орто эсеп менен 5 аскер жоготкон ар бир километр үчүн, чарчы километр үчүн эстеткиле.
Ошол пропорцияда аймакты жоготуу кайра басып алуу темпи суткасына 3800 километрден ашкан да, чачы километрден ашкан. Ушундай нерсе болот да, эгерде согуштун суткасын карасак. Ал эми россиялык аскерлер азыркы заманда ошо Украинага каршы 71108 километр квадрат басып алып атат. Ошону менен 1.127.000ден ашык адамды жоготуп жатат, өлгөн же жарадар болуп. Ошону атканда суткасына бул 53 километр чарчыдан басып алып атат, жана 1 километр квадратка 16 адам өлүп атат да. Ар бир 1 километр квадрат үчүн 16 адам жок болуп кетип атат. Башкача айтканда, дээрлик ошол эле убакыт аралыкта 1 километр квадратка ошо пропорция 23 эсе аз жоготуу делгени менен Орусия ар бир километр үчүн ошо 3 эсе көп аскер жоготуп атат да, Улуу Ата Мекен согушка салыштырганда. Же болбосо кээ бир учурда 70 эсеге чейин жетип атат да. Ошол кезде басып алган аймагы 76 эсеге аз болуп атат. Ушундай санаса болот да. Эгерде жыйынтыктасак, ошо Украинадагы согушту Ата Мекен согушу менен салыштыруу убакыт аралык гана эмес, жоготуулар менен ушундай салыштырсак, натыйжалуулугу да, жыйынтыгы дагы ар кайсы мындай маалыматтарды көрсөтөт. Цифрларды караганда бүгүнкү күнү Орусия эффективдүү эмес согушуп атат да. Ошондой Советтер Союзу кезинде советтер солдаттар өтө эффективдүү согушкан экен. Ошол кезде Советтер Союзунда ленд-лист болгон, Америка Коңшу Штаттары жана кээ батыш өлкөлөр жардам берген, ошо акча, курал менен, техника менен. Экинчи тараптан ошо Улуу Ата Мекен согушта албетте украинецтер, ар бир экинчи аскер Орусия армиясында украинец болчу. Дагы кошумча айтканда, эң алдыңкы кырда кыргыздар, казактар жана башка ошо Кавказ элдери эң алдыңкы кырда болуп, баягы мис болуп, майга бычак киргендей кирип жеңишкен да, ошо фашисттик Германияны. Бул жолу болсо, бул согушта ошол советтер кезинде ар бир экинчи аскер украинец болсо, азыркы кезде ошо Орусия Украинага кол салып атат. Биздин казактар, кыргыздар ошо жок, чечендер бар, бирок чечендер, дагестандар жок. Мисалы үчүн ошол эле кумыктар, даргиндер жок. Бирок чечендер бар да, бирок чечендер аз санда. Негизи ошол мизде ошол эле орустар турат. Өздөрү менен согушуп аткандай болуп атат да. Советтер Союзу менен салыштырсак, анда ошо Советтер Союзу өзүнө өзү кол салгандай болуп калат да азыркы согуш. Балким ошондуктан ушундай жоготуулар болуп атат. Бул согуш эффективдүү эмес да. Эми буну жөнөкөй аскердик операция десең да окшошпой калып атат да. Бул деген толук кандуу, толук масштабтуу согуш, жүрүп жаткан мобилизация албетте мындай ачыгынан айтылбаса дагы, толук мобилизация жарыяланбаса дагы, баары азыр мобилизация, контракттык мобилизация, мисалы үчүн 4 миллион, 5 миллион рубльге чейин төлөйбүз дейт. Бир убактылуу төлөм 1 миллион, 2 миллион рубльге чейин барат, кээ бир региондордо 3 миллионго чейин барат. Жана ошо өлүп калсаң акча бүт үй бүлөңө түшөт да, ошо 5 миллион рубль үй бүлөңө түшөт. Ушундай убада беришет, ушундай убаданын астына элдер барып атышат. Азырынча алардын саны түгөнү элек. Бирок ушундай болот да. Украинанын фронтунда дрондор тамып турат. Украиндиктер ошо дрондор менен согушканда аябай машыгышты. Дагы ошо акырында айтып кетер нерсе, жаңы эле ошо Самаркандта биримдик деген 2025 деген аскердик машыгуулар бүттү. Ал аскердик машыгууларда биздин өлкөбүздө катышты. Аскердик машыгуулар көбүнчө бүгүнкү күнү ошо дрондор менен чалгындоо кылуу жана дрондор менен колдонуу болду да. Бирок бул жогорку бийиктиктеги дрондор менен колдонушту. Ал эми Украин согушу бизге эмнени үйрөтүп атат? Бул деген баягы шайтандын чоңунан корксоң болот дейт, бирок кичинекей шайтаны андан да коркунучтуу деген сөз да. Украиндиктер ошо шайтандын кичинекейин колдонгонду үйрөнүштү. Бул деген майда FPV дрондор. Эми биздин аскерлер ошондой FPV дрондорго туруштук берүүнү, азыр кытайлар ошону кылып аткандай, жана ошондой FPV дрондорду массалык түрдө колдонууну үйрөнүш керек да. Андан сырткары дагы биздин жергиликтүү IT ошо адистер жасалма акыл менен коштолгон дрондорду колдонууну үйрөнүш керек деп эсептейм. Ошондой туугандар, кандай деп ойлойсуздар? Албетте ошо менде саясий фандрайзинг саналуу эле күндөр калды. Ошо календардык күндөрдү санасак, менде 6 күн калды. Эгерде техникалык күндөрдү санасак, баягы акчаны жыйнап анан жиберүүнүн астында 4 эле күн калды. Ошол 4 күндүн ичинде дагы кайталап өтөйүн. Ким мага 200 000 колторсо, ошого мен эл аралык стандарттагы бизнес план качан гана сурабаса жасап берем.
ошол эл аралык стандарттарга жооп берет. Дүйнө жүзүндө ушундай бизнес план $25,000 чейин бааланат. Ушундай бизнес план толук эл аралык стандарттарга таянып, мындай Дубайдан болобу, Нью-Йорктон болобу банктардан бизнес планга ошо акча алганга жардам берет да. Эгерде ким 100,000 которсо, ошондо кыргыз банктарга, өнүктүрүү фонддорго алардын стандарты менен, талаптары менен бизнес план жазып бергенге ошо убаданы менен, милдеттемени берем да. Аны качан гана суралбаса, ошол убакытта жазып бере калам. Албетте ар бир бизнес план толук маалыматты берүүнү талап кылат биринчиден, экинчиден албетте өзүнүн жазылышы кээ бир учурда эл аралык деңгээлдеги бизнес план 1 айга чейин алып коет жазылыш мөөнөтү. Кыргызстандын ичиндеги банктарга же мындай финансылык мекемелерге жазылуучу бизнес план өзү 14 күндө же 2 жумада жазылат да, жакшы сапаттуу, мындай шашпай жазыш керек да бул нерселерди. Албетте колдоп койсоңуздар да болот. 4 күн ичинде ушул акчаны жыйнасак жакшы болот эле. Анткени ошо шайлоого аттанат элем. Сиздердин атыңыздардан ошо элдик депутат болгонуна аракет кылат элем да, шайланганы. Анда эмесе ошо 4 күн ичинде колдоп коюңуздар. Эмки видеолордон көрүшкөнчө ошо тема боюнча комментарийлерди жазыңыздар. О, от души.